Видите их? Да, вижу. Кто это? Тюлени-леопарды. На леопардов они больше похожи. Саламатсыздарбы сүйүктүү телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кино Баян түрмөгү. Бүгүнкү баяндап берчү фильм Ак туткун деп аталат. Үй бүлөлүк драма, приключения жанрларын камтып, чыныгы окуяларга негизделген достуктун таасирдүү окуясын көрсөткөн. Бул тасма 2005-жылы тартылган. Режиссеру Фрэнк Маршалл, сценарийин Дэвид Диджило, Тосиро Исидо, Кариёси Курахара жазышкан. Продюсерлери Патрик Крауили менен Дэвид Хоберман жана Гарри Барбер. Майя? Привет. Привет, моя хорошая. Ты жива. Как ты, Люшка моя, а? Кинону тартууга 40 миллион АКШ доллары сарпталса, тасмадан түшкөн каражат 120 миллион АКШ долларын түзгөн. Тасма Антарктиданын кең мейкиндигинде өтөт. Джерри Шепард, анын эң жакын досу Купер жана геолог кирген илимий экспедиция метеоритти издөөгө жөнөтүлөт. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге Ак туткун тасмасы жөнүндө баяндап бердим. Кезектеги кызыктуу тасмалардан көрүшкөнчө, амандыкта туруңуздар. Она поправится? Да, она поправится. Привет. Ну что, Куб, заводи мотор и поехали. Есть, сэр. Я освобожу еще место. Ладно,